Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу биздин Жаш мугалим YouTube каналыбыздын жалпы эле катталуучулары. Баарыбызга маалым болгондой 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнү. Учурдан пайдаланып бардык китеп сүйүүчүлөрүнү жана китеп авторлоруну майрамы менен чын жүрөктөн куттуктаймын, чыгармачылык ийгиликтерди каалаймын. Майрамды утурлай өзүм окуган Мамбетасан Ибраевдин «Эмне үчүн китеп окушубуз керек» китебинде жазылган китеп окуунун пайдалары жөнүндөгү маанилүү маалыматты сиздер менен бөлүшүүнү туура көрдүм. Убакытты китеп окуу менен өткөрүү пайдалуу экендигин баарыбыз тең эле угуп келебиз. Бирок күнүнө 20-30 мүнөттү китепке арнап коюуга мойнубуз жар бербей келет. Азыр китеп окуу кандай пайдаларды алып келери тууралуу так билип алууңуз күндөрүңүздү китеп окуу менен кооздоого жол ачат деп ишенебиз. Биринчи пайдасы: китеп окуу стрессти азайтат. Сейилдөө стресстен арылтат. Башыңызды чыңалткан бул оорчулукту жоюу китеп окуу менен андан да жеңил болоорун Улуу Британиядагы университеттин окумуштуулары аныкташкан. Андай абалда китеп окуу сейилдөөгө караганда стресс абалынан 2-3 эсе тез арылтат. Демек, китеп окуу стресстен чыгуунун эң натыйжалуу жолу. Экинчи, акылыңызга акыл кошот. Китеп окуу маалында биз башкы каармандын кубаныч кайгысын өзүбүздө жашатып, ага айланып кеткендей абалда болобуз. Көркөм чыгармаларды окуу аркылуу адам жашоону, айланасындагыларды туура түшүнүүгө үйрөнөт. Үчүнчү, уйкусуздуктан арылтат. Китеп окуу эс алуунун жана уйкуга жакшы камынуунун эң жакшы багыттоочусу. Уйку алдында телефон карап жатууда жана телевизор көрүүдө алардан чыккан ачык түстөр уйкуну качырып, мээге жакшы уктоо программасын түзүүгө жолтоо болот. Ал эми уйку алдында пайдалуу китеп окуу менен мээни тынчтандырып, жакшы ойлорду топтоп алуу уйкуга кетүүгө шарт түзөт. Төртүнчү, мээнин иштөөсүн жакшыртат. АКШдагы Эмори университетинин окумуштуулары китеп окугандан кийин адамдын интеллекти канча бир деңгээлге жогорулаарын далилдешкен. Ал изилдөөчүлөр окуу менен мээнин нерв байланыштарынын саны физиологиялык деңгээлде көбөйөөрүн аныкташкан. Бешинчи, депрессияны айыктырат. Китеп окуу депрессияны айыктыруу үчүн жакшы ыкма экендиги окумуштуулар тарабынан аныкталган. Оор абалдан кутулууда 1 жыл бою китеп окуу менен алек болгон оорулуулардын абалы китеп окубай дарыланган оорулууларга салыштырмалуу кыйла жакшыргандыгын практика көргөзгөн. Алтынчы, кызыктуу адамга айланасыз. Жогорку интеллектуалдык деңгээл сизди айланаңызга кызыктуу кылып көрсөтөт. Ушундан улам айланаңыздагылар талкууларда, таанышууларда, баарылашууларда сизге ишеним артып, сизге карата жакшы бойдо калышат. Жетинчи, жашоого максат коюуга көмөктөшөт. Адам китепти канчалык көп окуса, жакшы каармандарга окшошууга ошончолук аракет кылып, жашоосун китептегидей кызыктуу кылып жашоого умтулат. Ошондой эле көп окуган адам максаттарды так кое билүү менен бирге кыйынчылыктардан оңой кутула алат жана сүйүүгө бай келет. Сегизинчи, жигердүү жашоо образына ээ болот. Коомдук жана маданий иш-чаралардын жигердүү катышуучулары жашоосунда абдан китепкөй адамдар экендиги аныкталган. Тогузунчу, эс тутумду жана ой жүгүртүүнү жакшыртат. Адам китеп окуган сайын жаңы маалыматтарды алуу жана эске тутууга аракет кылуу менен мээсин машыктырган болот. Бул китепти үндү сыртка чыгарып окуу менен ого бетер бекемделет. Андан улам угуп гана коюучуларга салыштырмалуу окуган жана көп жазган адамдардын эс тутуму жакшы, ой жүгүртүүсү тез болот. Андыктан көп окугандан эч качан качпаңыз. Онунчу, сөз байлыгыңызды кеңейтет. Китеп окуу маалында окурман көптөгөн жаңы сөздөрдү кезиктирет. Натыйжада аны сөздүктөрдөн карап сөз корун байытат. Эч болбоду дегенде анча түшүнө бербей жүргөн сөзүнүн маанисин тереңден билип алат. Билип алган сөздөр менен адам сөз байлыгын гана кеңейтпестен, билимин да бекемдеген болот. 11. Жазуу шыгыңызды арттырат. Китеп окуунун сыйкырынан адам кантип автордун жазуу стилин өзүнө өздөштүрүп алганын байкабай калат. Маселен, бирөөгө кат жазууда жакшы көргөн авторуңуздун чыгармасындагы өзгөчөлүктөрдү өзүңүздүкү сыяктуу эркин колдонуп калган болосуз. 12. Китепкөйлөрдүн күч-кубаты туруктуу болот. Китеп окубаган жана аз окугандарга салыштырмалуу күн сайын китеп окууну адатка айландыргандар физикалык оорчулуктарды оңой көтөрүшөт. Ошондуктан машыгуу залында оор көнүгүүлөрдү жеңил жана узакка аткара алышат. 13. Ачык айрым болууга жардам берет.
Китеп окуган адамдардын идеяга бай экенин байкап эле жүрсөңүз керек. Ырас эле китеп жаңы идеялардын булагы болуп саналат. Ошондуктан көп окуган адамдар кичинекейден чоң идея табууга жөндөмдүү келишип, кеңешчилерге анча муктаж болушпайт. 14. Чет тилин тез өздөштүрүүгө жардам берет. Дайыма китеп окуган адамдар жаңы нерсени тез түшүнө алышат. Ошондуктан китеп менен дос болгон адамдар чет тилин үйрөнүүдө кыйналышпайт. 15. Альцгеймер оорусунан алдын алат. Альцгеймер эс тутумдун кескин жоголушуна алып келген коркунучтуу оору. Бул оорунун китепти көп окуу менен алдын алса болот. Мээ да башка органдар сыяктуу эле мындай коркунучтуу оорулардан коргонууга муктаж. Андыктан бул абалдан сактанууда китеп окуу эң идеалдуу жол болуп саналат. 16. Бирге китеп окуу ата-эне менен баланы жакындатат. Психологдор бала менен бирге китеп окуу аны менен болгон жакындыкты кыйла жакшыртаарын байкашкан. Балаңызга жакын болуп, мамилеңиз мээрим, сүйүү сезимдери менен толукталышын кааласаңыз, анда аны менен ойноо, телевизор көрүү сыяктуу аракеттериңизди бирге китеп окууга алмаштырыңыз. 17. Каржылык абалды оңдойт. Статистикага таянсак, китеп окуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланбаган адамдар 43%ды түзүп, натыйжада алар жакырчылыкта күн кечирип келишет. Ал эми каржылык абалды жакшыртууга жол көрсөткөн китептерди окуган адамдарда каржы маселеси аз экендиги белгилүү. 18. Мектепте жетишкендиктерге көп ээ болушат. Китепти көп окуган жана окуудан ырахат алган окуучулар мектепте артыкчылыктарга ээ болушат. Ошондуктан мындай окуучулар гуманитардык сабактардан гана эмес, илимдердин падышасы болгон математика сабагын кызыгуу менен окуп, оңой өздөштүрө алышат. 19. Жакшы маектешке айлантат. Башкалардын окуяларын окуу аркылуу адам өзүнүн жашоосу тууралуу да кызыктуу кылып айтууга үйрөнөт. Ошол эле маалда айтууга кызыктуу жана айтып убакыт коротпой турган нерселерди иргеп ала алат. Айткандарыңыз канчалык кызыктуу болсо, ошончолук кызыктуу маектешке айланасыз да. Тегерегиңизге сизге ишенген адамдарды топтой аласыз. 20. Китеп ааламдагы жакшы нерселерди көргөзөт. Ыктыярчылар жана кайрымдуулук иш-чаралары менен алектенгендердин негизги курамын жигердүү китеп окуучулар түзүшөт. Анткени алар бардык жерден жакшы нерсени таап көрө алышат. Жагымсыз абалдардан качышпайт жана жардам берүүдөн аянышпайт. Ошондой эле адамдар мындай көз карашты башкаларга жуктурууга аракеттенишет. Ошону менен катар, окуу кесиптик билимибизди, жүрүм-турум, сүйлөө маданиятыбызды жогорулатуу, туура жана жакшы ойдо болуу, сүйлөө, жазуу, жакшы иштерди жасоо үчүн сөзсүз керек болот. Андыктан ар дайым китеп менен дос бололу. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.